Айтматовдун Ак кеме повестинде жаратылышка адамдын тийгизген терс таасири жөнүндө өзүмдүн эссемди айтып берейин. Ак кеме повестинде тоолор арасында токой ичинде жашаган 3-1 кичинекей үй бүлөнүн турмушу тууралуу баяндалат. Өмүрүндө бир катуу сөз сүйлөп көрбөгөн момун чал тажал кемпири керес менен түтүн булатып келет. Алардын жанындагы үйдө кызы Бекей, күйөөсү Ороскул жашайт. Ороскул дүйнөдөгү эң жаман касиеттерди өзүнө жыйнап алгандай сезилет. Мукаачылык менен бугуна атып мүйүзүн кесип алган. Ороскулга табият таарынып, анын балалуу болуу бактысынан ажыратып койгон. Өлүмдөн сактап калган бугу эненин бала үчүн мааниси чоң. Ошол себептен ал Ороскулду бүт жүрөгү менен жек көрөт. Мукаачынын бугунун мүйүзүнө балта чаап жатканы баланын көзүнө бешикти кыйратып жаткандай көрүнөт. Мүйүздү бугу эненин этин баары мактап жеп жатышты. Аларга эчтеме кыла албаган, алсыздыгына жаны кажаят. Бугу эне адамдардын арамдыгына нааразы болот. Ит агытып, ок аткан адамдардын колунан тукуму бүт кырылып кетер болуп, саналуу гана маралы калганда, бугу эне алардын касиетине калкалай качат. Ала тоонун аскасынан теңир тоонун чокусуна бир аттап чыгат да, кылчайып, ысык көл менен коштошот. Тукумун сактап, кулак укпаган, көз көрбөгөн бир жерге кетип калган экен. Ал эми жаратылышка адамдын тийгизген терс таасиринен бийик тоону жаңыртып, таандардын тынчы кетти. Токой үстүндө үйүр тобу менен учуп, жаны тынбай чуулдап келет. Токой арасынан балтанын үнү угулуп, андан үркүп учкан таан ошо бойдон төбөдө айлана учуп, ылдый карай карагай сүйрөп бараткан эки адамды бастырбай ызычуу салат. Ага карабастан Ороскул карагайды да кыйып, жаратылышты талкалашы адамдардын бизди курчап турган керемет жерлерибиздин жок болуп кетишине чоң терс таасирин тийгизгени баяндалат. Адам баласын курчаган жаратылыштын бөлүгү бул айлана чөйрөсү. Адам баласынын табият менен болгон байланышы адам тарыхынан эле бирге келе жатат. Жыш токойлор, майда капчыгайлар, өсүмдүктөр бизге эң керектүү таза абаны берет. Абасыз жерде жашоо мүмкүн эмес. Ошондуктан жаратылышты коргойлу. Өз ата энебиздей, өз туугандарыбыздай сүйөлү. Табият жаны адам жаны менен бир. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов репрессиянын курмандыгы болгон. Жазуучу атасы жана анын өлүмү боюнча өзүнүн чыгармаларында атасына болгон сагынычын каармандар аркылуу берген. Атадан калган туяк аңгемесинде Абалбек өз атасын биринчи жолу кинодон көрдү. Анткени Абалбектин атасы согуштан кайтпай калган. Абалбекке апасы кинодогу жоокерди мына сенин атаң деп айтканда, Абалбектин атасына болгон сыймык жан дүйнөсүн козгоп, менин атамды көрдүңөрбү? Менин атам минтип баатыр болбодубу деп аны туурайт. Кыргыз элинде туяк деген бир эркек каза болгондо, андан калган жалгыз уулду атасынан калган туяк деп айтып келет. Ал эми Ак кеме повестиндеги баланын атасын Саргая күтүшү. Нургазы Кароол дөбөгө чыгып, Дүрбү досу менен мектепте айланта карап чыккан соң дүрбүсүн көлгө бурду. Көл бети күндөгүдөй эле ээн турган. Ак кеме али көрүнбөйт. Атасы көлгө матрос деп уккан. Нургазы ойго чөмүлүп, элестетип жатты. Ал толкундан толкунга ойноп секирип, аңгычы алдынан ак кеме жолугат. Арыба ак кеме, мен келдим деп учурашат. Дайыма дүрбү салып карап жүргөн мен болчумун. Ошондо кемедеги элдин баары жабгалактап карап турмак. Салам ата, мен сенин уулуң эмесминби? Мен сага сүзүп келдим, деп бала кыялында атасына көргөн билгенин жашоо турмушунда бүт төкпөй чачпай айтып берет. Момундай атасынын колунда кандай жүрүп, кандай турганын да айтып бермек.
Ак кеме чыгармасында да баланын атасына болгон сагынычы, кусалыгы баяндалат. Ата кандай гана улуу сөз. Ата деген сөздүн ичинде кандай гана айбаттуулук. Үй бүлөгө күч-кубат бере турган таяныч. Асказоодой бекемиш энич камтылган. Ошондуктан мен атамдын бай болсун эмес, бар болушун каалайм. Себеби атам менин жан дүйнөмдүн таалайы. Ар бир мүнөт эмгегиңди баалаймын. Ажык болсун дайым жыйнап маанайым. Апаке, ак сүтүңөн айланайын апаке. Мен сенин кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таппай, алакандай ак баракты тиктеп отурган кезим. Акыр түбү менин кылган ишимди туура деп табарсың. Мен ага өзүмө ишенгенде ишенем. Оба апа, сөзсүз мени туура дээрсиң. Антсе да түшүнсөң да, жүрөгүмдүн түпкүрүндө мага деген айтылгыс сурооң калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жолу берилчү бул жарык дүйнө менен кантип өзүң эле коштошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге төрөп, эмнеге өстүрүп чоңойттум? Оба апа, энесиң. Сенин бул сурооңо тарых кийин жооп берет. Ал эми менин айтарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына тийген кыйын иш. Бүткүл адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн кан төгүп, аны үчүн жан берип, аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз. Антпесек, биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп, эрдик көрсөтөйүн деп эч качан эңзеген эмесмин. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даяр жүргөм. Балдарга тамга таанытып, окутуунун ордуна курал кармап жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес. 1 сааттан кийин мекенин тапшырган ишке барып, кайра кайтпаймын. Душмандын талалуу жерине барып, аны кыйратып, өзүм да жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөнүн бардык жакшылыгы үчүн. Ыйлаба апа, эч ким ыйлабасын. Кош апа, түбөлүккө кайыр кош. Караңган айланайын Алатоо. Сенин мугалим уулуң лейтенант Майсалбек Субанкулов.